Күндүн маанилүү жана орчундуу окуя кабарлары менен назарыңыздарда жаңылыктар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. АКШдан курал жарак сатып алып, аны Кыргызстан аркылуу Россияга сатып жүргөн топтун мүчөсү кармалды. Ошто суу, жол, транспорт, жылуулук мыйзамсыз маселелер чечилбей жатканы айтылды. Шаар мэринин эл менен жолугушуу сууланууда. Жомок деген жерде престижный аябай жакшы шаардын эң алдыңкы садик бар. Ошо садиктен чыккандагы түз жолду 2 жыл болду. Казып койду, баягы атом бомба түшкөндөй болуп, Сирияда болуп калды да. Минкапта гендердик теңчилик сакталбай жатат. Эми эркектердин өкмөтү деп түзүп алгыла деген сындар айтылууда. Аялдар жок калды, анда билим берүү министрлигинде эле кетирип койгулачы, министринде эле. Ошол деле кетсин ал деле. Анда таптакыр эркектердин өкмөтү деп жаңгагы үйүнө жазып алгыла. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Сиздерге ишеничтүү адистерди сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн даярдап беребиз. Жаңы келгендерге турак жайга каттоо, каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, чек арага чыкпастан 3 айга кайра каттап беребиз. Баары мыйзамдын негизинде. Ошондой эле эмгек келишими, макулдуктун ишеничтүүлүгү, медициналык китепче, ИНН, СИНИЛС, ДМС, паспорт котору, кара тизмеден текшеребиз. Айып пул, базадан текшерүү жана да Вайлберске керектүү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек метро Павлецкая. Байланыш үчүн +7 977 736 15 87 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызмат көрсөткөн адис Ажакбар жигитибиз. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байетов. АКШдан курал жарак сатып алып, аны Кыргызстан аркылуу Россияга сатып жүргөн топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалымат калайык, атайын кызмат 3 жылдан бери курал ташып жүргөн Кыргызстандын, Россиянын жана АКШнын жарандарынан турган топтун ишине бөгөт койгон. Алар эсепке алынбаган Glock GZ Zigzauer үлгүсүндөгү тапанчаларды, AR-15 Zigzauer 5 56-223 калибриндеги автоматтарды, баннели мылтыктарын жана алардын ок дарысын мыйзамсыз ташыганы айтылды. Кыргыз Республикасынын жараны жана башка адамдар АКШнын аймагында интернет сайттардан ок атуучу куралдарды сатып алып, аларды ар кандай аппаратурага жашырып, почта аркылуу Кыргызстанга салып келип, бул жерден комплектилеп Россияга жөнөтүшкөн. 2022 жылдан бери 300дөн ашык курал жөнөтүлүп, мында криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү негизги кардарлар болуп саналышкан деп айтылат маалыматта. 23 январда АКШдан кезектеги партияны алып жатканда Кыргызстандын жараны кармалып, УКМКнын тергөө абагына кармалганы кошумчаланды. Иштейбизби же силердин алдыңарда отчет берип олтура беребизби? Мындай суроону Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев шаардык кеңештин бир катар фракцияларынын жыйынында узатты. Кала башчы 14 январдан бери шаардык кеңеш 19 жыйын өткөргөнүн, бирок бир дагы жумуш бүтүрбөгөнүн белгилеген. Орун басарларым, департамент жетекчилери иш кылабы, же силердин алдыңарда эле отчет берип олтурабы? 2024 жылы бул убакта депутаттар жок болгондуктан көп иштерди баштап нугуна салып койгонбуз. Азыр болсо шаардык кеңешке отчет берип жүрөбүз. Жыйынга фракция жетекчилери катышып жатса, эмнеге кайра өзүнчө фракция жыйындарына жетекчилерди чакырып жатасыңар, деди мэр. Жунушалиев бул чогулушка Жаңы күч фракциясынын компроматына жооп берүү үчүн келгенин кошумчалаган. Жаңы күч мэрия баарын жеп жутуп, мүлктүн баарын жок кылганы жатат дегенинен келдим. Уурдасам, жесем айткылам, колуңардан келсе кетиргиле, мына мен алдыңардамын. Бирок сураныч, жумуштан аларды кылбагылачы. Баарыбыз ушул жерде олтурсак, ким көчөгө чыгып иштейт? Эртең шаардыктар кар тазаланбай калды десе, депутаттардан сурагыла. Ал күнү отчет берип олтуруп иштеген эмесмин деп айтайын, деди Жунушалиев. Шаардык кеңештин депутаты Кубанычбек Конгантиев мэрге бул жерде окуучулар эмес депутаттар отурганын айтып, акырыныраак сүйлөөнү суранды. Конгантиев жыйынга чогулуу мыйзам боюнча депутаттардын укугу экенин эске салды. Жыйында бир топко чейин талаш тартыш уланып, акыры мэр 14 февралда Бишкек шаардык кеңешинин сессиясы бар экен. Ошондо келип отчет беребиз, ага чейин иштей берели деп туруп кетти.
Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин эл менен болгон жолугушуусу уланууда. Кала башчысы бул жолу Керметтоо муниципалдык аймактык башкармалыгын жашоочулары менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн укту. Жергиликтүү жашоочулар суу, жол, транспорт, жылуулук, мыйзамсыз маселелер боюнча суроолорду берди. Айрымдары жеке маселелерди көтөрүп, жеринен таанышып чыгууну суранышты. Берилген суроолорго тиешелүү жетекчилер жооп берип, көйгөйлөрдү кыска убакытта чечүүгө аракет кылаарын уадалады. Улаш керек болчу. Ошо жерде азыр өзүңүз айтып өтүп кеттиңиз, Көкүмбийден эгерде асфальт болсо ошол жерден бурулуп кеткен эле жерде Ханорда ресторанын жанында. Ошол жерде асфальт кылып берсеңиз жакшы болот эле. Сизден ушуну өтүнүп суранам. Немеге проектке киргизебиз, сунуштайбыз. Жасауга аракет кылабыз, Бuyakta карап. Быйыл кире, быйыл калат ошону. Быйыл аракет кылабыз сунуштап. Мен биринчи өзүбүздүн жер төлөө боюнча, областтар боюнча иштеген азиздер, көз азиздер боюнча иштеген мапты жөнүндө биздин ошо жер төлөөгө контора кылып алган да. Ана ошо контораны бошотпай атат. Аны башка жерге жылдырып бериңиздер. Өз азиз адам болгон бүгүнкү күндө өз ыктыяры менен жер төлөөнү бошотуп, жашоочулардын башкаруу укугуна кайтарылып берилет. Бүттү, маселе бүткөн. Аны кайра көтөрүшүн керек эле. Маселе бүткөн. 10 жылдан бери соттошом, Көкүмбүй көчөсүндөгү детсадты өткөзө албай атам да. Президентке чейин жаздым, Ташиевке чейин жаздым. Ответ келет. Толук жок. Абдыкадыров, Арыспай Абдыкадыров көчөсү тыгын көп болууда. Мына бул тирелөөчү линия түшүп, Домбудадан чыгыш керек болчу. Ошол бюджетте о илгериле каралган. Ошол ушул боюнча каралып элек. Жомок деген жерде престижный аябай жакшы шаардын эң алдыңкы садик бар. Ошол садиктен чыккандагы түз жолду 2 жыл болду. Казып койду, баягы атом бомба түшкөндөй болду, Сирияда болуп калды да. Биздин үйлөр так ысыбай да ушул. Жаңы жылдан так ноль болуп калды. 18 градустан ылдый. Мына ишенбесеңиз өздөрү да келип азыр айткан отурушат, ошого сизден мындай көйгөйүздү чечип бериңиз деп айтабыз. Мына мен 15 метр бери керекте жылуулуктун жанында жашайм. 15 метр. Но бирок үй жылбайт. Үй жылбайт. Бул жакка альтернатива боюнча айта кетсең, көмүр отказана кылсак, бул жерде густонаселенный эл. Отказана бир электрик отказана 4 көмүр отказана керек. 4 отказандан элестетиңиздер, дымовой турбасы канча болуш керек? Анын өзүнүн нормалары бар. Кулап кетсе эмне болот, ыштан чыкса эмне болот дегенчи. Ошондуктан бул жакка ибич бир дагы жерде биз байкагамыз, көмүр отказан болбойт. Аталык же суроо берип калды, аталык жерде жакшы билет. Бул боюнча 3-курултайда дагы сөз көтөрүлгөн. Биз сунуштап беребиз. Ушу анар 1, анар 2 отказандардын кубаттуулугун көтөрүү боюнча бул шаардык бюджетке киргизип калсак, ал жерде отказандар курулат дагы барат. Ала ичинде жашаган жерде бул таза суу маселеси келип чыгат да. Биз көп жылдан бери кайрылып келебиз. Ушу таза суу маселесин өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө алып, тургундар кышта, жазда алыскы кошуна айылдардан ташып, анан ташыган жерде дагы суунун сапаты ичкенге унчалык эмес экен да. Анан ушу маселени карап берсеңиз. Жер үйлөргө ичкенге канализацияга гана колдонулат. Ошого эле төлөйсүңөр. Ал боюнча биз шаарга кат жазганбыз, өзүңөр дагы внутриквартальный оросительный системаны, ирригацион сеттерди калыбына келтириш керек, лотокторду. Питьевой суу менен баарыбыз сугартпайбыз жайында. Болбойт. Кээ бир жерлерде болуптур деп 11ден кийин уруксат берип койсок, шаар боюнча жайылып кетет. Бак кыргызда айтканда, бирөө ичерге суу таппай, гүлүнө суу таппай атса, он адыр бир адырда ичкенге суу жок, жапалакта. Бу суу шаар система мындай бир закольцованный. Кайсы жерден суу көп расход кетсе, башка жака влияниясы бар. Ошон үчүн ичинчи суу менен баарыбыз сугарган акыры токтойт. Анарда 26 кадам жайда 2 светофор бар да. Ошол экөөнү тең шайлоонун алдында говорящий программалар коюлду да. Бери жакшына иштеди, жыргап калдык. Шайлоо өттү. Экинчи сурам. Мына автобустарда сүйлөй турган нерселер жок. Бирок биз бүгүнкү күндө Ош шаарында 9 каттам жүрүп атат, билип атасыздар. Анан жанагы ак тилектин ичиндеги кичи маршруткалар боюнча мен жооп бере албайм.
43 каттам боюнча бир эле жолубуз бар. Биз андан башка азыр чыга албайбыз. Ошолорду жооп мындай угуп атат, этегинен чыкпай эле түшүндүк, болду. Этегинде эмнени айтыш керек, ошону угуш керек да. Анан кийин мындай кээ бирлери микрофонду мындай сүйлөйлү дегендерге бербей койгондогу дагы туура болбой калып атат. Негизи мурдагы жыйындардан жакшыраак болду. Себеп мэрдин жаңы болгондугуна ушундай эле. Бирок мурда деле ушул сөздөр айтылып жүргөн, айтылып кайра калып кала берген да. Жыйындын жүрүшү аябай сонун болуп атат. Мэрде таза болуп атат. Суроо жоопторду биз ачык айтып атабыз. Сайт боюнча. Кудайга шүгүр. Эми жаңы мэр деген жаңы мэр да. Баягы жаңыча иштеп атат, жакшы. Мен эми жоопту алдык. Мен основной жанагы Молдо боюнча айттым эле. Жумоктун жолундагы домдордун арасындагы жолду айттым. Анан учурдан пайдаланып жана водоканалдын жетекчиси сүйлөгөндө мойкалар жөнүндө айтсам, мойкаларга өзү жакшы жооп берди. Түшүнүктүү жооп берди. Эми негизинен суроону угуп кайрадан жооп берип аткандары жакшы. Бирок баягы сөздөн ишке өткөн нерсе көңүлдү кубатат да, мындайча айтканда. Ошон үчүн иш болсо, Кудай кааласа жакшы болот деп ойлойм. Мен аябай суроомду бердим эле, бирок суроомду жооп ала албай атам да. Толук кандуу мен мындай кылабыз деп эч кимсе жооп бере албай атат. Азыр пока бере элек жоопчу. Келметтау муниципалдык аймактык башкармалыгынын жашоочулар менен Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин жолугусу дээрлик жыйын токтоп калды. Бүгүнкү жолугушууда жашоочулар суу, транспорт, жол, жылуулук маселелерин, андан сырткары коррупция маселелерин да козгошту. Берилген суроолорго тиешелүү жетекчилер ордунан жооп беришти. Ал эми калган көйгөйлөрдү шаар мэри жеринен барып көрүүнү убадалады. Белгилей кетсек, шаар мэринин жолугусу 10 февралга чейин уланмакчы. Толбой Буканбеков, Атибек Абдакимов, Ош ТВ. Ош Сити деп аталган шаарча түшө турган аймак алмашты. Бул тууралуу Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында баштапкы болжолдуу долбоор боюнча Ош Сити шаарга кире бериштеги Манас айкелинин артына курулушу керек болчу. Азыр ал жер алмашып, калаанын батыш тарабындагы 440 гектар аянтка куруу пландалууда. Жунуспаев акылдуу шаарды курууга атайын дирекция түзүү пландалып жатканын, инвесторлор табылып калганын кошумчалады. Жаңы келген мэр жыйын өткөрдү. Бизде батыш тарапта 440 гектар жер бар. Ушул боюнча дагы кеңейтилген жыйын өткөрүү пландалууда. Тиешелүү мекемелерге архитектура, мамлекеттик каттоого анын долбоорун иштеп чыгуу боюнча тапшырма берди. Бул боюнча өзүнчө дирекция түзүү пландалып жатат. Мэр өз сөзүндө инвесторлор чыгып жатканын айтты. Жакынкы айларда аны менен тааныштырат. Мурдагы жер шарттарга дагы туура келбей, жери дагы кичине болуп калды. Жакын жерде канализация дагы бар. Азыр батыш тарапта Барсбектин эстелигинин арты болуп калат. Жунуспаев Ош Сити түшө турган жер элдин үлүшү экенин, жолго жакын жана инфратүзүмгө ыңгайлуу экенин белгиледи. Ал үлүш жерлер ээлеринен сатылып алынат. 2023 жылы Ош шаарында 500дөн ашык көп кабаттуу турак жайдан турган Ош шаарча куруу сунушталган. Анда шаардын 2025 жылга чейинки башкы планы көрсөтүлүп, шаардын аймагын кеңейтүү, жаңыдан кошулган жерлерге кичи райондордо өнөр жай соода борборлорун куруу менен шаардын калкын 1 миллион адамдан ашыруу максаты айтылган. Мында жалпысынан 250 миңдей адам жашай турганы, долбоорго кеминде 2 миллиард доллардай каражат жумшалары кабарланган. Минкапта гендердик теңчилик сакталбай жатат. Аял министрлерди катарынан кызматтан алып, эркектердин өкмөтү деп түзүп алгыла. Мындай пикирди жогорку кеңеште Камила Талиева билдирди. Эл өкүлү санариптик өнүктүрүү министри Нурайым Кутнаеванын ордуна эркек киши көрсөтүлүп жатканын жүйө кылып сынга алды. Муну менен өкмөттө 2 гана министр аял болсо, анын бири кызматтан алынды. Жетекчилик кызматтарда аялдардын орду азайып барат. Гендердик теңдик канчалык сакталууда? Кийинки сюжетте. Кетсин ал эл, анда таптакыр эркектердин өкмөтү деп жаңағы үйіне жазып алғыла. Эркектердин өкмөтү деп жазып алгыла. Мындай сунушту айтып ачууланган эл өкүлү Камила Талиева өкмөттүн курамындагы гендердик балансты сынга алды. Ал санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаеванын ордуна эркек киши Азамат Жамангуловдун көрсөтүлүп жатканын жөө келтирди. Буга чейин аял министрлер да тез эле кызматтан алынып калганын белгилеген. Эмне үчүн өкмөттөн аял кишилер бачым иштен кетип атат?
Жылдыз айымды дагы социалдык өнүктүрүү министрлигинен жүйөсү жок, себеби жок алынды эле. Эми Нурия айым дагы себебин билишибиз керек. Эмнеге кетти? Иштей албай койдубу? Мен ошол Кабминдин өзүнө да айттым эле. Гендерный баланс деген бар бизде. Министрликтерге аялдардан көбүрөөк алып келгиле деп. Аялдар жок калды. Анда билим берүү министрлигинде эле кетирип койгулачы, министринде эле. Ошол деле кетсин ал деле. Анда таптакыр эркектердин өкмөтү деп тиги жаңгак үйүнө жазып алгыла. Андай болбойт да. Аял кишилерди кызматтан тынымсыз алып атасыздар. Өкмөт мүчөлөрү аялдардан болсун дейбиз. Тескери болот да. Алсак министрлер кабинетинин 21 мүчөсү болсо, анын 2-өсү гана аял. Ушул тапта аялдардан жалгыз гана билим министри Доктургүл Кендирбаева бар. Ал эми жогорку кеңештеги 90 депутаттын 19-у гана аял болсо, облус, шаар, район жетекчилеринин ичинде бир аял жок. Президенттин бардык облустагы өкүлдөрү жалаң эркек жетекчилер. Бийликте айымдардын көп болушу менен өлкөдөгү социалдык көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл бурулмак дешет. Ар бир лидерге, ар бир лидер фракциясына 90 депутаттын 19 айымбыз. Ошолордун атына 1-2 депутат болуп биз чыгып суранганбыз да, ортодо айымдарды шайлап бериңиздер деп. Бир да айым счетный палатада жок. Айымдарды татыктуу эмес деп эсептейбизби парламент? Же айымдарга орун жок деп туура көрүп атабызбы? Парламентте да гендердик теңдик маселесинде талаш тартышуулар жаралып келет. Буга чейин да ишкер аялдарды колдоого багытталган мыйзам долбоору дагы кызуу талкууга алынган. Анда айрым эл өкүлдөрү ишкердикти колдоодо аял эркектин укугу бирдей экенин тегиз кароо сунушун беришкен. Сунушту кубаттаган төрага шайлоодогу гендердик квота маселесинде аялдарга артыкчылык берилгенин сынга алган. Женский предпринимательство деген түшүнүк киргизип болсок, анда мужской да киргизиш керек болот да. Ошондуктан мен демилгечилерге айтат элем, кийинки кадам жасаш керек, келгиле мужской. Эркектин предпринимательство деген киргизели, андан кийин пенсионерлердикини, анан жаш балдардыкы, окуучулардыкы, студенттердики, андай болбош керек болчу да. Себеби жыныстык боюнча ишкерлик бөлүнбөш керек да. Эми барас болуп калса, балким бир кандай бир мен билбеген максаттар болушу мүмкүн буга. Жакшылык кылабыз деп. Бирок негизи бул бир аз кыйшыгыраак болуп атат да, мен пикирим ушул. Өзү мындай болбош керек, ишкерликте бардыгы тең болуш керек. Гендер дейбиз, гендерде biz daima артыкчылыктарды беребиз, тең укуктуулукка шайлоого келгенде гендер иштебей калат. Шайлоодо да караш керек гендер маселесин, квота маселесин карашыбыз керек. Бардык жерде тең, кээде ашып кетет да, шайлоого келгенде эле түшүп калышат да. Сылабыйбыз, бизге орун беришиңер керек, квота беришиңер. Башка учурда тең. Эркектерден укук талашат, эркектерден орун талашат. Көбүнесе жогорку кызматтык тепкичтерде эркектер басымдуулук кылат, ал эми өлкөдө гендер теңдиги жөнүндө мыйзам күчүндө турат. Ага ылайык бир жыныстагы кызматкерлердин саны жалпы жамааттын 30%-нан кем болбошу керек. Бирок бул талап сакталбай, кагаз жүзүндө гана калтырылууда дешет. Бирок башкаруу тармагында өзгөчө бир дагы аким, айыл өкмөт дээрлик жок болсо, анан министрлердин арасында да аз болсо дагы аларды куугунтуктап дароо алмаштырып атышат массалык түрдө. Деген нерсе мейли, акимдердин көпчүлүгү ушу тажрыйбасына таянып резервке киргенине карап, тандоо мүмкүнчүлүгү менен мырзалар болуп атса деле, социалдык блок деген бар да. Ошонун ар бирин, мисалы, совет мезгилинде аялдар караган. Азыр деле ошол нерсени кылса болот. Мектепте, бала бакчада, окуу жайларда эжекелер аябай көп дагы, анан жалпы коомго, турмушка аралашканда жетекчилик жалаң мырзалар болуп атат. Балки бул кескин айырмаланган нерсени бериши мүмкүн, өзүнүн терс натыйжаларын да берет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык Кыргызстанда президенттик администрацияда иштеген 225 кишинин 82 аял, жогорку кеңештин аппаратындагы 445 кызматкердин 78 кыз келиндер. Белгилей кетсек, 2024 жылдын башына карата Кыргызстандын калкынын саны 7,2 миллион адамды түзгөн, мунун ичинде 50%-ын ашыган аялдар түзөт. Алмагүл Эрке Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Айдоочулук көлүккө экзамен тапшыруу үчүн 30 жаңы автоунаа сатылып алынды. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти. Маалыматка ылайык, жакында автокөлүктөр аймактардагы бөлүмдөргө дагы жөнөтүлөт. Жаңы автомобилдер бардык талаптарга дал келип, көлүктү алуу үчүн талапкерлерди аттестациялоонун жүрүшүндө колдонулат. Мунун натыйжасында сынакты тапшырып жаткан адамдар үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп, калыс баа берүү мүмкүндүгүн жакшыртат деп айтылат маалыматта. Мекеме жаңы машиналар коопсуз жана ыңгайлуу экенин кошумчалаган.
Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору Кыргызстандын жарандарын Туркияда туризм тармагында иштөө үчүн каттоо башталганын жарыялады. Бул тууралуу Эмгек министрлиги билдирди. Маалыматка караганда мейманканаларда официант, ашпозчу, тазалык кызматкерлери болуп, 18 жаштан 45 жашка чейинки жарандар иштеп келсе болот. Айлык акы $700–800 түзөт. Жалпы 500 иш орун каралган. Каалоочулар шилтеме аркылуу онлайн каттала алат. Талапкерлер үчүн талаптар: 18-ден 45 жашка чейинки Кыргызстандын жарандары 2026 жылга чейинки жалпы жарандык паспорттун болушу. Баарлашуу 30 январь күнү саат 12:00 Бишкек шаары Байтик Баатыр көчөсү 34 дарегинде жайгашкан Сити мейманканасында өтөт. Катталган талапкерлер түрк иш берүүчүлөрүнүн өкүлдөрү тарабынан тандалат. Ош шаарында Гүлкүлүү баа дүкөнүнүн 4-чү филиалынын ачылыш аземи болду. Аталган дүкөндүн баалары башка жактарга салыштырмалуу бир топ арзан болгондугу менен таанымал. Мындан сырткары кийимдерди Туркия жана Кытай мамлекеттеринен түз алып келет. Учурда жарандарды жумуш менен камсыздап, кардарлар үчүн жакшы шарттарды да түзгөн. Biz bugün 30 январь Ош шаарындагы жаңы автобекеттин ичинде жайгашкан Гүлкүлүү баа дүкөнүнүн ачылыш аземине келдик. Бул жерде баалардын бардыгы чындыгында гүлкүлүү экен. Сиздер дагы келсеңиздер өзүңүздөр күбө болосуздар. Бул жаңы дүкөнгө автобекеттин 4 тарабынан кирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Күлкүлүү баа аталышындагы кийим дүкөнү жаңы ассортименттер жана арзан баалары менен кардарлардын купулуна толуп келет. Ал Кытай жана Түркия мамлекеттеринен сапаттуу кийимдерди алып келгени менен белгилүү. Ош шаарында соода дүкөндүн ушуну менен 4-чү филиалы түптөлүп, ал кыска убакыт аралыгында ишке кирген. Бул 4-чү Кудай кааласа. Шаарда, Шаарда. Ош шаарында. Буга чейин Өзгөн шаарында, Жалал Абад шаарында, Ноокат шаарында магазиндерибиз бар. Буга чейин иштеп жүргөн. Өзгөндө 8 жыл болуптур. Ноокатта 6 жыл болду. Адамдан кийген нерсенин баары бар. Адам кийген. Жаш баладан баштап немеге чейин бар. Аксакалдарга чейин кийимдер баары бар. Биздики дүң баада келет. Күлкүлүү баа дүкөнү кийимдерди гана сатуу менен чектелбей, жарандарды жумуш менен камсыз кылуу жагында колго алган. Анда жаңы ачылган дүкөндө 10го жакын жаран иштеп, кардарларды тейлейт. Жалпы бул дүкөндүн артында 50дөн ашык жаран жумуш менен камсыздалган. Бул жерде Кудай кааласа 10дон ашык адам камсыз болот. Ошто. Ага аскан жерде общий 50 кызматкерим бар азыр буга чейин. Эми жакшы жайдылыкка ача беребиз. Кудай буюрса карап туруп. Аталган дүкөндүн ачылыш аземинде келген конокторго жана шаар тургундарына атайын концерттик программалар уюштурулуп, шоу-бизнес өкүлдөрү тарабынан жагымдуу чыгармалар аткарылды. Соода дүкөндүн ачылышына жергиликтүү жашоочулар да кубанууда. Алар издеген кийимдердин түрлөрү бар экенин айтып, баалары да башка жерге салыштырмалуу арзан экенин белгилешти. Жакшы эле, базарга караганда кыйла баасы кичине болсо дагы арзан экен да. Анан мындай базарга караганда кыдырып, көрүп, тандашка жакшы шарты бар экен да. Ооба, жагатат. Аябай күлкүлүү баа экен. Биз кошуналар менен келдик эле. Күлүп атабыз бааларын көрүп алып. Кыдырып атабыз, эми жаңы ачылыптыр. Баалары жакшы экен. Жакшы экен, арзан экен. Бозга караганда зор товарлардан зор экен, жакшы экен товарларды. Күлкүлүү баа дүкөнү Ош шаарындагы автобекетте ачылган. Анда жеке ишкер имаратты мамлекеттик өнөктөштүк программанын алкагында долбоорго катышып алган. Учурда автобекеттин башка жайларда жеке ишкерлерге келишимдин негизинде пайдаланууга берилген. Алар алган бөлмөлөрүн оңдоп түзөөдөн өткөрүп, жүргүнчүлөргө жагымдуу шарттарды түзүшү керек. Алдыда айдоочулар үчүн да эс алуучу жайлардын, ашканалардын ачылышы күтүлүп жатыптыр. Бул долбоордун эң башкы максаты ошол вокзалдын инфраструктурасын өнүктүрүү, ошо жүргүнчүлөргө жагымдуу шарттарды түзүп берүү, орто кичине бизнести колдоо, анын ичинде ошо аялдар ишкердигин колдоо болуп эсептелинет. Анткени биздин ошо ишкерлерибиз аял заттын өкүлдөрү. Бул жерде бул долбоор боюнча 3 биздин өнөктөшүбүз бар. Ошол 3 өнөктөшүбүз ошол вокзалдын айрым бөлмөлөрүн реконструкциядан жүргүзүп, ушунда өздөрүнүн чакан бизнестерин ачып жатышат.
Күлкүлүү Баа дүкөнүнүн 4-чү филиалы калаанын Касымбеков көчөсүндө жайгашкан аталган соода дүкөнүнүн өлкө боюнча 5 филиалы бар. Алар Ноокат, Өзгөн жана Жалал-Абад шаарында жайгашкан. Белгилей кетсе, Күлкүлүү Баа дүкөнү 2007-жылы негизделген. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азырынча силерге жеткирилүүчү маалыматтар мына ушулар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Ар дайым Ош ТВ каналы менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар.